келечектин нересин жасайбыз жерде. Биринчи ошол биз бара турган Тынчтык демилгелери коомдук бирикмеси Демократияны колдоо фонду менен биргеликте 2 жылдан бери иш алып барат. Анын алкагында Баткен шаарында радикализм жана экстремизмдин алдын алуу максатында атайын тренинг өткөрүлдү. Иш-чара жаштардын потенциалын жогорулатуу, ораторлук жана лидерлик сапаттарын өнүктүрүү максатын көздөйт. Лидерлик жана оратордук искусствосун өнүктүрүү боюнча 2 күндөн тренинг уюштурдук. Бул тренингке жалпысынан Баткен областынын аймагындагы айыл өкмөттөрдөн, айылдык кеңештин депутаттары, мэриянын жана мамлекеттик структуранын кызматкерлери келип катышат. Учурда өтүп жаткан тренингде 40ка жакын киши окуудан өтүп жатат. Биз бул үчүн атайын профессионалдуу деңгээлде тренерди алып, алардын потенциалын жогорулатуу боюнча тренингди уюштурдук. Дарбаганда кандай болуп чыкты? Алоодо сапатталган Өткөрүлүп жаткан тренингке жалпысынан Баткен облусунун аймагындагы айыл аймактардын жана айылдык кеңештеринин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, лидер жаштар жана студенттер тартылган. Ага атайын Бишкек шаарынан адистер да келишкен. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коомдогу ролу, ошондой эле лидерлик сапат, уюштуруучулук жана жаштар саясаты ошого окшогон биздин мамлекетибиздин келечегине өтө пайдалуу бир семинар болду. Биз келечекте өзүбүз барган жерлерде дагы коомдогу жаштар менен жергиликтүү бийликтеги өкүлдөр менен ушул теманын алкагында албетте иш алып барабыз деген ойдобуз. Тренингдин жүрүшүндө жаштардын коомдук иш-чараларга активдүү катышып, айлана чөйрөдө болуп жаткан көйгөйлөргө кайтекер карабай, аларды чечүүгө көмөктөшүүнүн жолдору үйрөтүлдү. Стратегиялык багытта, мисалы үчүн бир документти жазатыңар, айлык стратегиялык план жазатыңар. Ошонун ичинде бүт тармакты алсаңар, полный баардык тармакты ал стратегиялык документ. Ал комплекстүү өйүлүк план, ал план. Катышуучулар иш-чарада алган билимдерин өз айыл аймактарында, мекеме ишканаларында башкаларга таратуу жана жаштарга өткөрүп берүү максатын колго алган. Гүлмайрам Айдарали кызы, Нурмухаммед Абдыкалык уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Кантип дегенди эч ким суроо бербейт. Мына туш керек, ат туш керек.